Осудай тийген ким өзүм деле билбейм. Радионун бир баштагандан кийин ал эртеңи жок да, жаңылыктарды момунтип алып айтчумун да. Үнүн жактырып анан сүрөтүн көргөндө разочарование болгондор да болгон. Мен Баткенсиз жашай албайм. Пока мен путум басып, тилим сүйлөп турганда киреше кирип турат. Эми бомж десем капа болушпастыр, бомжду бомж дейт да. Биринин карегинде бири чөгөт да. Ушунчалык бактылуу кичинекей кезимдеги кыялым жардам бергенде мен актриса болгонду жакшы көрөт экенмин. Кыктыратып үнү чыкчакты таза жуугандан рахат алып, суу чектели болгондо колго жууган кирди эмне экенин баткендиктер өтө жакшы билишет. Мен өтө бактылуу адаммын. Осудай тийген ким өзүм деле билбейм, изденем. Эми журналисттик кесипти аркалап жүрөм, медиа эксперт болуп дегендей. Анан аны менен эле чектелбейм, акыркы кезде көбүрөөк бир себепчи катары иштейм го дейм да. Радио ошондой болуп калды. Биринчиден колдон келген нерсе ошол болду. Мен телевидение, радио багытында жүргөм. Башында телевидениеден баштагам, анан Баткенге келгенде телевидение ачыш өтө чоң каражаттарды, мүмкүнчүлүктөрдү талап кылган үчүн радио болгон. Анан уже радионун бир баштагандан кийин ал эртеңи жок да, бир башталгандан кийин болду өтө уже өмүр бою. Ошон үчүн радио. Айырмачылыгы мен радиого башында телевидениеде иштеп, анан радиого келгенде жаңылыктарды окуганда мен кесиптештерим күлө берчү да. Анткени алар студияга кирип, кармап отуруп, анан жаңылыктарды микрофон, наушник ошого эле иштешчү. Анан эч ким карап турбаса деле мен жаңылыктарды момунтип алып айтчумун да. Күлүшө берчү да, баягы кадрда иштеген калып калат экен. Анан камераны издей берчүмүн, жетишпей элечи. Анан экөөнүн негизги айырмачылыгы телевидение бул деген сага сүрөттү дана көрсөтүп берет. Радио кандай десем, кыялданууга мүмкүнчүлүк берет. Эми азыркы заманда, азыр силер онлайнда чыгып атпайсыңарбы? Кайра эле телевидениянын мүмкүнчүлүгү келип атат. Радионун таза радионун өзүн укканда сен мисалы алып баруучу диджейдин үнү сага өзгөчө жагат. Же бир окуяны айтып берип атат. Ал диджейиңдин өңүн сен өзүң каалагандай элестете алсаң болот да. Көп учурлар ошондой болгон. Үнүн жактырып анан сүрөтүн көргөндө разочарование болгондор да болгон. Негизи ушул кыялданууга, ой жүгүртүүгө мүмкүнчүлүктү көбүрөөк берет радио. Баткен мени бардыгы менен таң калтырат. Мен өзүм таң калам кээде. Баткен тарта берет. Баткен менен мени байланыштырган нерселер адамдар. Бирөө кошуна болсо, бирөө менен чогуу иштеген киши, бирөө кызматташ, билбейм. Мен жолуктурган адамдар. Анан азыр атаңдын үйүнө сагынып барасың го, адамга таандык нерсе го. Мен ошентип Баткенге келе берем. Эмне үчүн билбейм, айта албайм. Бирок Баткен өзүнчө. Мен өзүмчө эле Баткендин жоопкерчилигин мойнума алып алгандаймын да. Мен Баткенсиз жашай албайм. Баткенди сагынам. Баткенге келгим келет. Баткен мен үчүн орду өтө өзгөчө, башкача. Азыр балким толук түшүндүрүп айта албайт чыгармын, бирок тартуу сезими абдан күчтүү. Сагынам, келгим келет. Ой, мен көп киреше тапкым келет. Көп киреше тапкым келет. Анан уулумдун сөзүн эстеп кетем, акча жөнүндө сөз болгондо. Апа, жакшы, биз миллионер эмеспиз. Бизнесиз болуп, миллионер болгондо сиз бир эле айда таркатып коюп, биз кедей болуп калмакпыз деп коет да. Каражатыма жараша жашаганды билем. Бул суроого мен ушинтип жооп берет элем да. Мен канча каражатым болсо, ошо мүмкүнчүлүгүмө жараша жашаганды билем. Ошондон рахат алгам, ошонун ичинде сүйүнүп да, кубанып да успеть этип калам. Анан мисалы киреше дегенде дайыма эле киреше кире турган системам жок. Мен активный кирешеде жүргөн адаммын. Кыймылдап турам. Пока мен путум басып, тилим сүйлөп турганда киреше кирип турат. Мен эч нерсе кылбай болгондо эле киреше токтойт. Кандай десем, муктаждыктарымды
мүмкүнчүлүктөрүмө жараша кое алгандыгым да болуш керек. Бардык нерсе ушунун тегерегинде да. Азыр эми бирөө үчүн бир айда 100 000 бул көп. Бирөө үчүн 100 000 бул акча эмес, бирөө үчүн 100 000 бул чектелген мүмкүнчүлүк болушу мүмкүн. Бирок андан алган ырахатын канчалык деңгээлде ошону туура жана керектүү нерсеге жумшай алгандан болуш керек. Мен акчага мамилем ушундай. Себеби биз баягы разумная достаточность деп коет го. Акылыңа сыйганчалык эле оокат керек деп. Боз үйдө жүргөн кыргыздын балдарыбыз да боз үйгө бата турган эле оокат болсо болду да. Ачкадан калбасаң, кийимиң бүтүн болсо депчи. Андан көбүрөөк байлыктан рахат алып келбейт кыргызга. Ал менин оюмча убагы менен ал түйшүк алып келиши мүмкүн, бирок каражатың канча көп болсо, ал сага өзүнөн өзү чөнтөгүңдө монча акча жатканың сени бактылуу кыла албайт, ал сага кандайдыр бир эркиндик бериши мүмкүн. Сен бир жака ойноп барып келишиң мүмкүн, ага бирөөгө жардам беришиң мүмкүн. Но ашыкча мүмкүнчүлүгүм болсо, мен аны сөзсүз бирөө менен бөлүшүп коем. Мен акчага болгон мамилем ушундай. Мен эртең менен жумушка бараткам Бишкекте. Көчөдө бир эле мен, анан эки, эми бомж десем капа болушпастыр, бомж дейт да. Үй жок кишилер. Эки бомж келатыр алдымда. Ушулар мага өмүр бою эсимде калгыс сабак берип кетишти да, жөн эле ошол моментте басып кетип атышы менен. Бирөө аял, бирөө эркек. Сабира, билесиңби, ушунчалык бири-бирине булар мындай колтукташып, тиктешип кетип атат. Биринин карегинде бири чөгөт да. Ушунчалык бактылуу. Анан мен ошондо тык этти да, мен айттым, үйүн үстүндө үйү жок, үй бүлөсү жок, көчөдө жүргөн аял киши өзүнүн жан шеригин таап ушундай бактылуу боло алат экен. А мен эмне кылып жүрөм анда, мен эмне деген киши болдум деп, ошол күндөн тартып биринчи турмушумдан кичине мындай кандай десем, келиспештик болуп эки ажырым жолго түшкөнбүз. Мен ошол күндөн тартып мен өзүмө жан шерик жолдош издеп баштагам да. Анан тапкам. Эң сонун 10 жыл жашоомду өткөрдүм. Бирок андай вкусный жашоо мага ысык келип кетти окшойт, чектелүү экен, ал киши өтүп кетти. Ошол алган сабагым өмүр бою эсимде калат. Көп айтам, башка жерлерде да айтып берген болушу мүмкүн, бирөөгө жаңылык болбошу мүмкүн. Ошол эсимде калган. Өзүңдүн дүйнө таамым менен бөлүшөм, өзүмдүн тажрыйбам менен бөлүшөм. Анан негизи жана айтпадымбы, кимсиң себепчи депчи. Бир адам бирдемеге муктаж, экинчи адам ал муктаждыкты бере алат. Мен ошо экөөнү көрө билем. Анан экөөнү жолуктуруп, бирөөнүн экинчисин алып бергенге шарт түзүп берүү, бул ушул да менин миссиямчы. Анан ошол мен иштешип аткан адам бүгүн бир чекитте турса, эртең экинчи чекитке жылдыбы, мен ошонун өсүү траекториясын байкап көргөнүмдөн рахат алам да. Көзүң жетип турат да. Бул бир чекиттен экинчи чекитке багытка кете турган болсо, сонун жыйынтыктарды берет. Анан болгону ошону айтам. Мен ал кишиге ишенем. Кээде ал киши өзү билбейт, өзү ишенбейт болушу мүмкүн, бирок мен ишенем да. Ошого болгон ишенимимди айтам, ошол күч берет болуш керек. Эң оор көтөрө алгыс учурду алсам, Баткенде болгон. Мен уулум 7,5 жашта кайра басканды үйрөнгөнгө туура келди. Анда кичинекей кызым да бар. Экөө тең баспайт. Кичинекей чоңу буту ооруп баспайт. Квартирада жашайм, анан эртең менен суу алып коюш керек. Анан идишти убагында жууш керек. Анан мындай оокат жүдөтүп коет да. Жетишпейсиң, жумуштагы булдагы ушундай. Анан жумуштан келгениңде мындай үйүлүп турган кирди жууш керек, же болбосо үйүлүп турган посуданы жууш керек болгондо каңырың түтөп кетет да. Качан кылам ушуну депчи. Анан мага ошол учурда үстүмдө үйүм жок. Ушундай оор учурда мага мен кичинекей кезимдеги кыялым жардам берген да. Мен актриса болгонду жакшы көрөт элем. Ролдорду ойноп актриса болом деп.
Анан какой-то момент өзүмчө эметимде мындай жерге камераны койдум, сенин камераңда мысленно. Менде мындай камера жок, койдум. Сценарийди жаздым. И өзүмдүн сценариимдеги героинянын ролүнү өзүм ойнодум да. Ал деген жакшы да, положительный болуш керек. Ал не только груда посуданы жуйт. Ал еще ар бир пиаланын кыктыратып үнү чыкчакты таза жуугандан рахат алып, ошого канагат кылып, ушундай шашпай, бардыгын мындай тең салмакта, аябай уравновешенный адамды анан ошол аялдын ролун ойноп баштадым. Жанагы кино тартып атам, кинонун режиссеру өзүммүн. Сценарийин өзүм жазгам. Өзүм главный ролду ойноп атам, анан дагы бир керемети, мен бул кинонун жалгыз зрителимин да. Ошонун образга кирип, жанагы кыздын ролун ойноп атып, посудам жуулуп калганын билбей калдым да, мындай батып бүттүм. Анан кир жууганда дагы аябай кыйналып колго жууп жүрдүк дейм. Суу чектелип болгондо колго жууган кирди эмне экенин баткендиктер өтө жакшы билишет. Анан ошондойдо дагы мен айланамды карадым да. Нары бери жугум тинчөл жок, мен андай эмес дедим. Мен каш кайта жуйм дагы, какайта жаям депчи. Анан ушундай кылып анан сыгып, кагып, формасын чыгарып жайып, мен кир жайган зым дагы мындай ийилип турбай, мынтип туруш керек болгон. Ошол түгөнгүз жадата турган жумуштун жасап атканда процессинен рахат алганды үйрөндүм да, мен ошол өзүмдүн героинямдын ролун ойноп атыпчы. И анан баягы айласыздык болгон жерде красивый алып чыгып кетти да ошол кыялым. Кээде бөлүшүп калам адамдар менен, алгыла ушуну колдонгула депчи мага жардам берди. Апам жол берген эмес. Биз аябай консервативный үй бүлөдө тарбияландык да, анан кесип тандап окууга өтүп кеткенде менде мындай бир кесип издеп, анан барча өзүң жаккан кесипти окуп келчи менен чыккан эмесмин үйдөн. Биздин айыл жергесинде жер иштетебиз, турмуш оор, мындай бир оор жумуштарды көп кылабыз. Мен ошол үйдөн кетишим керек болгон да. Мен бир эле нерсени сурайм: Кудай, мен ушул үйдөн алыс жакка кетиргениңи мага насип кылчы. Неважно, окуймунбу, иштейминби, алыс кетип калайынчы, Куршапка кайра келбейин деп. Тамекиде иштейбиз да. Анан кийин окууга тапшырганда дагы мен өзүм билген предметтер менен гана барышым керек болгон. Мен орус тили адабият, тарыхтан экзамен тапшырып, анан орус тили адабиятка барып окудум. Кесипти мындай деле тандаган жокмун да. Колуман келген нерсени эле барып, колуман келген нерсени көрсөтүш, бул мага үйдөн чыгып кетиштин мүмкүнчүлүгү болгон. Анан уже ошентип окууга өтүп, центральный вузга барып окудум, Тамбовдо. Ал жерде экзаменге даярданып отурганда уйкусурап кеткенде, тамекиде иштеп жүргөндөрүм эстегенде уйкум ачылып кетет эле. Мен кайра Куршапка баргым келбейт эле. Кайра Куршаптын жашоосуна кайтып баргым келген жок. Ошону менен это моё, это не моё деп мен кесип тандаган жокмун да. Ошол мүмкүнчүлүктү сүйдүм, кабыл алдым, и ошол мени багып келет. Аябай бактылуумун. Бактылуулукта түшүнүк ар кандай го, мисалы, үй бүлөң бүтүн болгон адам, көңүлү багылуу болгон адам бактылуу, ден соолугу жакшы болгон адам бактылуу. Анан мен дагы бир нерсени түшүндүм. Кандайдыр бир жакын адамыңды жоготконуңда дагы оор го. Канчалык оор болсо сага жакын адамыңды жоготкон, ошончолук бактылуу турбайсыңбы дедим да. Анткени элестет, бир өмүр жанаша жаншерик болуп жашап келаткан адамың жок болуп калса, сага больно болбосо, анда сен эмне деген адам менен жашадың? Биринчиден, экинчиден сен ошон эгер жакшы адам болсо, ошонун бар менен жогун айырмасын билбеген эмне деген сен мындай бир сезимтал эмес адамсың да. Ошон үчүн эң оор күнүмдө дагы мен бактылуу деп эсептейм. Анткени катуу оор. Өтө кайгыруу, жоготуудан өтө жабыркайсың, өтө оор болгон учурда мен айтам, ошондон да мен позитивный нерсе таба алам да. Мен кандай бактылуу аялмын, мен кандай жакшы адам менен жашаган мага насип кылган. Ал киши өтүп кетсе, менин жүрөгүм ушунчалык
ачканы, жоктогону токтобойт депчи. А эгер кошо жашаган адам өтүп кетсе, могу жерим оорубаса, анда мен кандай жашоо менен жашадым эле. Мен өтө бактылуу адаммын. Негизи өзүңдүн катачылыгыңдын аркасынан үйрөнбөй, башка бирөөнүкүнөн үйрөнгөн жакшы. Кыскараак эле жол менен баргыла демекмин. Мен басып өткөн нерсенин баардыгынан өтүштүн кереги жок. Башкалардын опытунан көрсөң, кыскараак кылсаң болот. Анан жашоомдун ар бир күнү мен үчүн жаңы болгон, кызык болгон, анан жыйынтыктуу болгон, мындай текке кеткен эмес да. Адашкан жерим дагы мени бирдемеге окутту. Адашпай, жакшы тандалып, удачный болгон жерлер мени алдыга жылдырды да. Просто өзүңдүн жашооңду жашап өтүш керек деп ойлойм. Анан чачыңдын учунан тырмагыңдын учуна чейин жасап аткан жумушуңа катышыш керек. Мындай көңүл кош мамиле кылбаш керек да. Төртөө болсо мейли. Мен сени сүйөм, өмүр.